Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Ajaka vasvasadan qantkende qutulsa bo'ladi. Namazga bo'lgan jalqo'liqdan da qantib qutulamiz. Rahmat sizdan, Alloh rozi bo'lsin. Vasvasa bu o'ru negzi. O'ru bir nafsani o'ru bo'ladi. Bu qachon odamlarning iymoni alsizlab boshlaganda shaytonlar vasvasa qilib boshlaydi. O'ynaydi shaytonchi. Qachon iymonimiz alsiz bo'lib boshlaganda shayton deyishib boshlaydi. O'rib boshlaydi. O'ynab boshlaydi. O'shaning uchun adam özünün imanın bekemdey turgan nerselerde hareket kılıp duruş gerek. İlim majlislerine geliş gerek, zikri majlislerine barış gerek, Kur'an okuş gerek, kurslara katış gerek, жақсы adamlar menen çöyrön özgörtüş gerek, Kur'an okuş gerek. Oşentpese iman alsыздап кетет. İman al jönököy adamdardын эмес. İlim berip atkan, sabak berip atkan, o çoğun ustazdardын деле iman alsыздап кетет. Kişiden sabak verilbey, ilim majlislerine gelbey kalsa iman alsыздап кетет. Ошон үчүн иманды күчөтүп тура турган эң негизги нерсе бул мына ilim majlisine gelip угуп турасыз. Бүгүн угас, эртең угас, билбегениңизди бекемдейсиз, намазыңызга аракет кыласыз, ошентип отуруп иманыңыз күчөп, анан таквалыңыз артып бара берет. Васвасадан кутулуунун бирден бир жолу бул илим алуу, башка жол жок. Васваса ушундай жаман нерсе. Мындай болуп калса даратың болбой калды. Мындай кылсам нерим жуулбай калды, шайтан пикир кылат. Качан дарат, качан толук болот деген илимди үйрөнүп алгандан кийин сага васваса кылса да мен жуудум болду дейсиң да. Ошон үчүн васвасанын эң жакшы дарысы бул эмне? Илим алуу керек. Илим алуу азыр эми жеңил болуп калды. Ошого намазга болгон жалкоолуктагы ошо намазга болгон жалкоо сразу машинеге чыгып эле жамаатка келсең, жамаат менен окугандан кийин bir gün 5 mal namazını cemaat bilen okusanız sizden жалкоолук кетет. Бұл кепилдик болот. Assalamu alaikum. Жүрөк сыгылса эмне кылыш керек? Дем салдырыш керек. Жүрөк жөн сыгылбайт. Assalamu alaikum устаз. Мен автобус айдайм. Автобуста күнүндүк план бар. Накталай акчада. Мисалы план 4500 сом. Болсо кээде 4500 тикары 1000-2000 айлык чыгат. Ошондо алган акча адалбы же арамбы дейт. Мен мына системаны жакшы билбейм, чынын айтайын. Системаны жакшы билбестен туруп мен сизге жооп бербей турайын. Ал планыңыз кандай? Договордо кандай айтылган? Сен мына планды төктүң, андан кийинки сеники дейби? Же болбосо мына планды төгөсүң, бул негизги. Бирок андан кийинкиси дагы мамлекеттики дей турган болсо, анда алганга болбой калат. Ошон үчүн бул келишимди карап чыгыш керек. План эмне болгон план? Эгерде 4500 сом төлөгөндөн кийин калганы сеники десе, анда адал. Жок, 4500 эң негизги нерсе, андан кийин иштесең дагы төлөшүң керек десе, анда алганга болбой калат. Ашкан акча чөнтөгү кетет. Карап коюңуз. Ушул нерсени карап коюңуз. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Ajake umra safarында махрам боюнча кыз кайтып өтсөңүз, 7 жаштагы эркек бала апасы, эжеси, апежесине махрамга өтө алабы дейт. Эми бизде аз алдымдар кеңешинин чечими менен сапарга чыкканда сөзсүз түрдө махрам болуусу керек. Бул сапарга чыккандагы махрам болуусу шариатты кыйындатуу эмес, балки аялдардын укугун көтөрүп, ошолордун урматын жайына коюп, ошолордун коопсуздугун кароо. Аял кор болбосун, аял бир жерде бирөө жаман кол тийбесин, аял ооруп калса бирөө карай турган болсун. Эми билбейбиз да, сиз умрага, ажыга бардыңыз, ойлойсуз мен түз эле барам, кайра келем дейсиз, барып туруп ооруп калсаңыз больницада сизди ким карайт? Бирөө караш керек болот. Эсиңиз ооп калса ким көтөрөт сизди? Жин кирип кетсе ким кармайт? Жин тийип кетсе дейли. Ушундай маселелер бар да, ошон үчүн махрамдын болуусун шарт кылынган. Эми 7 жаштагы бала ошол эжелерине, агаларына, эжелерине, апичесине, апасына махрам бола алабы дейт. Ал махрам болуш үчүн ал балагатка жеткен болуш керек. Мен билгенден 7-класстагы 7 жаштагы бала балагатка жете элек. Балагатка жете элек баланын аялдар менен жүрүүсү ал пайдасы деле жок. Ал балагатка жеткен болуусу керек. Жездеси аялы менен бирге балдызын умрага алып алса махрамга өтөбү? Жездеси балдызына махрам муаккат болот. Убактылуу махрам болот. Башкача айтканда, нике кылсаң гана өтпөйт. Атак жолугу жок жүрө албайсың. Жездең жанында сапарга чыга албайсың. Бирок болгону нике кыйайын десең болбойт. Себеби эки эже сиңдини бир эркек алуусу мүмкүн эмес.
Ошондон гана буну дейт al mahram muaqqat dedi. Вактылуу гана mahram. Бирок ал mahram жанагындай сапарга чыга турган, жолугу жок жүрө турган mahram эмес. Бул никеге жарабайт. Mahram деген өзү нике жүрбөйт деген сөз да. Ошол вактылуу гана сага нике жүрбөй турат. Муну эжеси өлүп калса, сразу сиңдисин алып алсаң боло берет. Себеби багы сени тосуп турган нерсе жок болду. Ошон үчүн анын менен балдыз менен сапарга чыкканга болбойт. Эреже mahram muaqqat, вактылуу mahram менен сапарга чыкканга болбойт. Ассаламу алейкум устаз, 1 жыл колдонбогон акчага зекет берилеби, былтыр берген дейт. Кандай колдонбогон акчага? Топтолгон акча да? Шотто турган акча сенин акчаң болот. 1 жыл айлангандан кийин зекет беришиңиз милдет болот. Акчанын өсүүсү милдет эмес. Себеби акчанын туруусу өзү зекетти милдет болот. Самания деп коет, баалуу акча. Ал эми кой, уйлардыкы көбөйүш керек. Акчаны турса эле 1 жыл өттү, эч нерсе кылбасаң деле зекетин бересиң. Эми зекеттен качыштын кереги жок го дейм да, адам сыймыктан бербесиңер бербей, кана зекет бере турган даражага жетип калсак. Зекет сенин бар байлыгыңдын 2,5%. Азыр Бабанов зекет берсе, бул 10-20 мың доллардын тегерегиндере берсе керек 1 жылгачы. Эми канча акчасы мененчи? А сен экөөбүз берсек 1000 доллар же 500 доллар бересиң, 2,5%. Эгерде жер бетинде байлар зекетин шариаттын көргөзгөндөй кылып берип турса, бир дагы кембагал калмаган эмес экен. Болгон Аллах Таала байга акчаны берип туруп, аны сынады да, сен берген алган акчадан зекетиң бересиң, бербейсиң деп сынады. Кембагалга акча бербестен туруп, сен сабыр кылып тур, азыр берет деди. Ушул мизания ортодо тараза ордуна келгендер эч ким кыйналмай жашамак экен. Болгон биздикилер акчаны алып эле бербей коюп атат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, үйлөнөм деген балдарга назаратыңыздардан айта кетсеңиз, Аллах разы болсун, дуа кылып коюңуз дейт. Аллах Таалам ушу үйлөнө албай аткан жигиттерге Аллахым өзү тавфик, жардам берген болсун. Азыр ушул көйгөйдү мен көңүл бурбай атат элем, акыркы мезгилде чыныгы көйгөй экенин билип атам. Себеби кыздардын талабы чектен ашкан, балдардын талабы дагы ошондой. Бири-бирин таппай сынашып жүрө берип 30-дан 35-ке чыгып кетип атышат. Бу жашоо жаман кыска. Азыр 20-га чыгып атасыңбы, нар жакта аз эле убакыт калды. Бирөөнү кара, мындай жолугу жакшы салынып тура, болду. Жолугун салып аткан болсо эле болду. Калган таваккал кылыш керек. Бисмилла. Анын баягы 90-60-90 дейб, анысын издеп, боюн издеп, сулуулугун, илимдүүсүн, анан акылдуусун деп отурсаң, анда үйлөнө албай каласың. Кыздарга дагы айтып атам, силер балдарга шарт кое бербегиле, анын машинеси болсун, үйү болсун, бизнеси болсун. Чогуу кыласыңар. Ал үйү бар, машинеси бар, бизнеси барлар 45-ке чыгып калган, же 50-ке чыгып калган адамдар. Ошого тиесиңби? 18-20дагылар. Демек, чогуу кыласың, чогуу кылгыла. Ошондо берекелүү болот, ошондо ынтымак болосуңар. Сен даяр жерге, машинеси бар, үйү бар, бизнеси бар жерге аял болуп барсаң, сен бааланбайсың сен. Тип карайт, жакпай калса кетирип башкасын алып келе берет, сен бүт нерсеси бар анынчы. Андан көрө эчтекеси жок турмушка чыгып, экөөң чогуу кылсаң, экөө ортодо болуп калат, ажырашыш кыйыныраак болуп калат. Тапкан акча ортодо болуп. Анан жана Мыктыбек Арстанбек акабыздын айтканын дайым айтып жүрөм. Мага акылдуу болсун, имандуу болсун, ата-энени сыйлаган болсун. Ал да 80 жаштагы аялды алышың керек болот. Ошо 80-ге чыкканда ошондой болуп калат. 18, 17, 19, 20 жаштагы кыз андай эмес. Алар ошо эптеп күкчүн алып келсең, кайнак суунун үстүнө коюп ичсе болду, ала бер. Азыр ушундай болуп калды, чын. Тур, үйрөнсө болду. Көбөйүш керек болду. Аллахым жардам берсин. Ассаламу алейкум рахмат устаз. Мен азыр КГУМда окуйм. Кээде окуп жаткан сабактарыбызда бир аз уялам, жаман ойго кетип калам. Гинекология сыяктуу жана да көп учурда жума күнгө сабактар коюп коет. Дегеле мед кызматкерлер көп намахрамдар менен байланышта болот. Аларды өкүм кандай айтып бере аласызбы? Эми биз чындыгында 100% дини мамлекетте жашаган жокпуз. Жашоо ушундай болуп атат. Бар машинеге чыксаң жылаңач, окуу жайга барсаң жылаңач. Эми ошондо сенин колуңан келишинче такыбалыгың көзүңдү карап, такыбалыгың менен окуйсуң. Ушинтип аралашып окуп атабыз деп билимди ташталынбайт.
bilim taşlanbaş gerek. Sebebi bizdin geleceğimiz 20 yıl, 30 yıldan keyinki geleceğimiz azırkı biz yaşlarımız bol. Azır şu yaşlarımız jakşı oksa 20 yıldan keyin bizge biz paydaсын beret. Anan keyin kör takvalıktan ulam medakay deyim şu aralashıp otabızda okuğa koysoň anda 20 yıldan keyin biz biröөлөрдүн астында иштеп калабыз. Аллах Таала силерди көзүңөрдү, колуңардан келишеңди сактагыла деди. Болду. Окуп атканда эми гинекология болуп атса кулагыңдын үстүнө өткөрүп кой. Жалгыз кыздар менен бир жерде калба. Жамаат менен бол. Ашыкча сүйлөбө, ыржаңдаба, күлбө, тийишпе. Түз жолуң менен бар, түз жолуң менен кел. Иншалла жакшы болот иншалла. Госипотека үйлөрүнөн очередге туруп алса болобу проценти бар экен дейт. Бул боюнча Эмил Андартеген Алымдар кеңешинин төрагасы, төрага болот окшойт да? Алымдар кеңешинин мүчөсү ушундай болот, зарылчылык болсо деп фатва берген. Бирок ошондой мен фатва берген жокмун. Ошол кишиге жөнөтүп атам. Себеби Алымдар кеңеши сел жогорураак бизден. Ошол киши болот деди. Ошол кишиден сурайсыңар. Ошол кишиден сурайсыңар, себеби эгер мен болбойт деп койсом, кээ бир адамдарга бир зыян болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол киши болот деди, ошол кишинин сөзүн Алла да тактап алды ошондон. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. 3 же 4 жыл мурда түшүмдө мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды издеп бир жерге барыпмын дейт. Машаалла. Барсам ал жерде мен тааныган бирөө чыгып мага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сени ихрам байлап анан келсин деди деп айткан жеринен ойгонуп кеттим эле. Албетте сүйүндүм, бирок андан бери көп убакыт өттү. Мен умра же ажыга барышым керекпи? Аракет кылыңыз. Пайгамбарыбыз жөндөн жөр бир адамдын түшүнө кирбейт. Эгер чындап ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам боло турган болсо, барып салам бериң пайгамбарыбызга. Я Алла, азыр умрага барыш жеңил эле болуп калды. Стандарт менен кетсең $1200 менен барасың. $1200 10 күн жакшы иштесең табасың. Барып келиңиз. Бизге адамдар бүгүн аябай көп адам келди, Аллахым разы болсун. Бирок бизде сырттан дагы биздин сабагыбызга келе албаган адамдар бар да. Ошого мына Инстаграмдан түз эфир кыла албай атабыз да. Бир нормальный телефонубуз жок. Эгерде бир инсан Кудай жолунда вакыф кылам, ушу телефон алып туруп, ошо Инстаграмдан сабактар чагылдырып, ошондогу соопторго ээ болом десе, иншалла мажал мафтух дейт, мүмкүнчүлүгү бар. Себеби ар бир адам акырет үчүн кызмат кылыш керек. Биз да ошо акыреттин кызматы, мойнубуздагы милдеттин үстүнө кызмат кылып атабыз, ар бирибиз аракет кылалы. Эгерде ошондой бир телефон алып берем, ошо Инстаграмдан түз эфирден элдерге сабак жетип турсун десе, атыңыздарга дуа кылабыз. Ооба, негизи азан айтылып атканда азанды кайталоо важип болот. Бирок илим айтылып аткан болсо, илим фарз болот. Анан ошо кээде илим мажлистеринде азанга жооп берилбестен сабак улана берген учурлар бар. Убакыттан пайдаланып ошого. Эгерде жөн кара сөз боло турган болсо, жок, анда неме кылыш керек? Азанды угуш керек болот. Ассаламу алейкум устаз. Эркек киши үйлөнгөндөн кийин аялынан эрте өтүп кетсе, аялы өзүнүн ыктыяры бар го, кааласа башкага тийип кетет дейт, ооба. Башкага тийип кеткенден кийин ал да бул өмүрдөн өттү. Убакыт келип кыямат күнү ал аял биринчи эркектин аялы болуп тирилеби же экинчи эркектин аялы тирилеби? Рахмат устаз дейт. Негизичи, кыямат бейиштеги абалдар жөнүндө азыр баш оруштун кереги жок. Бейиш сон гарантия. Ошо аракет кыла берелик. Бул боюнча ачык маалыматтар жок. Бир алсыз хадистер, ушундай кээ бир алымдардын сөздөрү бар. Барганда аял кайсы аялын алат десе, такыбарагын, адеп ахлактуусун тандайт дейт. Эми ал жакта барганда жашоо такыр башкача. Могул жакта аракет кыла берели иншалла. Анан ал жакка барганда Аллах Таала эч кимге зулум кылбайт иншалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз устаз? Түшүмдө сахабалар менен чогуу урушуп жатыпмын дейт. Умар радыйаллаху анхуну көрдүм дейт. Сүрдү экен. Кандай чечмелесе болот дейт. Эми жакшы чечмелейбиз да, сонда Умарды көрүп атсаң жаман сөз айтабыз бу. Демек, гам, ойлонуу, пикир, илим болгондугу үчүн ушул кирип атат. Кээ бирлерге чачпиди кирип атат, бир нерсе кирип атат. Демек, сиздин оюңузда сахабалар, дин, ислам болуп атат, ошого окшогон
жакшы күчтөр келип атат. Эми сахабалар менен чогуу башка бирөө менен урушуп атасызбы, экөөңчү сахабалар менен урушуп атасызбы? Сахабалар менен биригип алып урушуңуз таксыр эме, башка бирөөлөр менен. Бирөө катын өчүп салды. Устаз, азыркы учурда ChatGPT, Google жана башка искусственный интеллект жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Жок, бир бөлүгү болгон жок. Кээ бир адамдардын бир бөлүгү болсо, бизге эч аралашкан жок. Ошол жактан Ханафи мазхаб боюнча маселе сурасаң, ар кай жактан маалымат топтоп сенин сурооңо жооп берет экен, каззаб экен, жалганчы экен ол. Биз текшерип көрдүк. Өзбекстанда да текшерип көрүптүр. Bir neseni surasang ova Fatava Hindiyada şintip durat, Durul Muhtarda mintip durat, Bedai Sanayet'ta mınday dep durat, mınçancı tom, mınçancı bet dep, qarasang жоқ. Çın aytayın. Bürö suraptır, ChatGPT'den. Mağa aytçı, egerde Arafat günü acılıkta Arafat günü Ramazan tuğra gelip kalsa, Arafat günü oroza qarmayыбызбы же кармабайбызбы Ханафи мазхабта кандай десе, Ханафи мазхабта кармай берсе болот деп келет Бадай Санайда дейт. Рамазан бүткөндөн кийин экеден келет кажылык. Кантип Рамазан Арафат күнгө туура келет? Сен жадабаса билбейт экенсиң да, Рамазан ажылыктан 2 ай мурда келишин билбейт экенсиң да десе, туура айттың, ошондой деп коет. Анан ошого диний нерсебизди ишенип, маалыматтарды алып, хутбаларды кылуу өтө коркунучтуу. Такыр колдонбош керек. Мүмкүн бир мезгилге келип, ушулар бир жакшы кызмат кыла турган болбосо, азыркы мезгилде ChatGPT башка нерселер, ChatGPT көбүнчөсү. Эми Google'дан болсо, сага маалыматтарды бере бериши мүмкүн. Анан мен бир таксырдан угуп калдым, ол ChatGPT'ни багыш керек экен, тарбиялаш керек экен. Кантип тарбиялайсың? Маалыматтарды киргизесиң, китептерди киргизесиң, мен сураганды айтасың деп китептерди киргизип, өзүңдү багып окутсаң гана макул болот экен. Анын да проблемасы бир 6 айдан кийин кайра баарын өчүрүп салат экен. Койчу ушуну. Андан көрө китеп оку. Биз мына умрага барганда том китептерди алып келип окуйбуз деп. ChatGPT өзү эле окуйбуз. Ошол жакшы, иншалла. Мүмкүн bir бизнес несинде пикир сурап же болбосо bir нерсе кылсаң билбейм. Пикирди да сураштын кереги бар. Андан көрө аялыңан сурасаң жакшы пикир берет. Ва саллаллаху таала хайры халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин. Амин. Аллах таала ушул берген сабактарыбыз пайдалуу сабактардан кылган, Аллах таала адашуулардан алыс кылган бизди, Аллах адашкан болсок туура жолуңа өзүн салгын, элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык бергин. Kol götürgen uşede Müslüman bir tuğanların bazı jakşı niyetlerini Allah'ım kabul kılın, üylönmeye atkanları Allah'ım öz üylönüşünü nasip etkin, qarızar varlarını Allah'ım qarızan kuduruşunu nasip etkin, kanday jakşılıklarını ümit kılsa Allah'ım jetkilsin, umra gajıga varam degenlerini Allah'ım yolunu jengil kılsın. Başçı Sadır Nurgojoyevich jana Kamçıya Kıdırşay başlarımız Allah'ım razı olsun. Bugünkü жаңылык менен өтө кубанычтуу болду. Алардын атына дайым дуа кылышыбыз керек. Бүгүн өзгөчө дуа кылабыз. Эгер Чоя Гажыга Кыргыз Республикасынын баатыры деген нам берсе, бүтүндөй кыргыздардын, мусулмандардын сыймы болот. Аллах таала алардын баарына разы болсун. Элибизде, жерибизде тынчтык, аманчылык болсун. Бирахматика я архамар рахим.